Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү кезектеги сабагыбыз жат жазуу. Демек, биз жат жазуунун эрежелерин, талаптарын билебиз. Демек, ошол эрежелерди сактоо менен сабагыбызды баштайбыз. Өзүңөр көрүп тургандай, биздин бүгүнкү жат жазуубуздун маани мазмуну эмне жөнүндө экенин баамдадыңар. Азаматсыңар балдар, ыйык Рамазан бул мусулмандардын эң бактылуу, эң ийгиликтүү, эң адептүүлүктү сактоого чакырган айларынын бири болуп эсептелинет. Орозо бизге эмнелерди билдирет? Орозо бул мусулмандардын ыйык парызы. Орозо айларынын бир түнү кадыр түн болуп эсептелинет. Орозону 12 жаштан жогорку мусулмандар тута алат. Орозодо биз ден соолугубузду чыңай алабыз. Орозо күндөрү 29-30 күнгө созулат. Орозо адамдарды адептүүлүккө, ыймандуулукка жана сабырдуулукка, бирин-бирин сыйлоого, сүйүүгө, урматтоого чакырат. Демек, биздин бүгүнкү темабыз орозо. Балдар, мен силерге бүгүнкү жат жазуунун текстин көркөм окуп берем. Силер кунт коюп угууга аракет жасагыла жана сабагыбызды андан ары улантабыз. Орозо. Мусулман элдеринде орозо кармоо дин менен байланыштуу. Орозону шарият боюнча 12 жаштан жогору карай кармоого тийиш. Орозонун негизги төмөндөгүдөй касиеттери бар. Биринчиден, напсини тыйып, тамакка топук менен, чыдамдуулук менен мамиле жасоого үйрөтөт. Экинчиден, орозо маалында адамдарды капа кылбай, кечиримдүү болуу керек. Үчүнчүдөн, таза жуунуп жүрүү керек. Төртүнчүдөн, ооз ачар убакытка чейин наар албай, адамдын напсисин тыюу. Эң негизгиси, кармаган орозосун Кудайдын кабылдоосун өтүнүп сурануу. Орозо кармагандар да, кармабагандар да сооп үчүн орозодогу адамдардын оозун ачырыштары керек. Орозо маалында уурулук кылбоо, ушак сүйлөбөө керек. Мына балдар, текст менен таанышып чыктыңар. Анда эмесе жазуу ишибизди баштайбыз. Мусулман элдеринде орозо кармоо дин менен байланыштуу. Сүйлөмдү кайталайм. Мусулман элдеринде орозо кармоо дин менен байланыштуу. Орозону шарият боюнча 12 жаштан жогору карай кармоого тийиш. Орозону шарият боюнча 12 жаштан жогору карай кармоого тийиш. Орозонун негизги төмөндөгүдөй касиеттери бар. Орозонун негизги төмөндөгүдөй касиеттери бар. Биринчиден, напсини тыйып, тамакка топук менен, чыдамдуулук менен мамиле жасоого үйрөтөт. Биринчиден, напсини тыйып,
тамакка топук менен чыдамдуулук менен мамиле жасоого үйрөтөт. Экинчиден, орозо маалында адамдарды капа кылбай, кечиримдүү болуу керек. Экинчиден, орозо маалында адамдарды капа кылбай, кечиримдүү болуу керек. Үчүнчүдөн, таза жуунуп жүрүү керек. Üçüncüden taza жуунуп жүрүү керек. Төртүнчүдөн ооз ачар убакытка чейин наар албай, адамдын напсисин тыюу. Төртүнчүдөн ооз ачар убакытка чейин наар албай, адамдын напсисин тыюу. Эң негизгиси кармаган орозосун Кудайдын кабылдоосун өтүнүп сурануу. Эң негизгиси кармаган орозосун Кудайдын кабылдоосун өтүнүп сурануу. Орозо кармагандар да, кармабагандар да сооп үчүн орозодогу адамдардын оозун ачырыштары керек. Орозо кармагандар да, кармабагандар да сооп үчүн орозодогу адамдардын оозун ачырыштары керек. Орозо маалында уурулук кылбоо, ушак сүйлөбөө керек. Орозо маалында уурулук кылбоо, ушак сүйлөбөө керек. Мына балдар, жат жазууну жаздык.